Мынау мал доктор деген кесиптердин эң тазасы, эң жоопкерчиликтүү жана эң пактуусу. Зоотехниктер отуруптур дегенди жаратылышта уккан жокпуз. Агрономдор отуруптур дегенди уккан эмеспиз. Жана айтылып кеткендей, мына Жаныбек отуруп 1913 жылы биринчи жолу ушул Жаныбек ветстанциянын начальниги болуп турганда ветврачтарды чогултуп, ошондо келинчегиңерди кошо ала келгиле деп, бизди ошолорго кошуп, ошолордун келинчеги экөөбүздү таагытып уюштурган. Мына быйыл 10 жыл болуптур. 10 жылдык майрамыңар куттуу болсун. Ага чейин ветврачтын аялы болуш бул эң жооптуу жана эң татаал. Союздун мал докторлору да биринчи жолу чыкты, баягы эле бизди дагы тыштап кетти. Булар деги бизди кошкон эмес. 11 жылдан кийин барып анан кичине жанына жакындатып, ой кайда жүрсүң? Туутта жүрүм, куутта жүрүм, косу бөлүктө жүрүм, чаткалда жүрүм деп эле ошого чыдаган, ошого чыдап, ошолордун агына ак болуп, сууна тогуп, ысыгына күйүп, ошолорго жар болуп, мына ушул жашка келип отурабыз. Кымбаттуу жаштар, жанатан бери бир аз ойлодум да, айланай бүгүн отурушка, майрамга келдиңер да, ала келинчектерди алып келип эмне? Тамак ичсин дедиңерби? Жашынакай жетелеп, ырдашып атат, музыка болуп атат, ырдап, бийлеп, жашынак болуп, көңүлдүү болуп кетпейсиңерби? Мына